Кудай менен сүйлөшөрдө оюңду топто. Оюңду мына топтоп. Сен жөн эле барып эле Алла деп жыгылып калба. Алла деле сурайт, эмне керек менден депчи. Алла керек болсо караңгы түндө, түндүн 3төн 1 бөлүгүндө эмнекен Алла Тааланын кудурети биринчи асманга чыгып айтат экен. Бар бекен сурай тургандар, берейин дейт экен. Анын өзүң оюң топтолгон эмес. TikToктон бир кечке оягың чапталып калган буягыңчы. Эмнени сурайсың сен такаш кылып турсаң? Кээ бирлер кечке телефонго эме такаш токуп коеюн дейт. Келип окуса эле көзүндө баягы эле кыз эле көрүнөт. Жашоодо субханалла оюң топтолбогон жашоодочу эч качан береке болбойт, эч качан Алланын жакшылыгы болбойт. Ошон үчүн Алладан сураардын алдында дагы бир аз отур, оюңду топто, бир аз зикир кыл, өзүңдүн күнөөңдү эсте, бир аз Алладан субханалла эмне сурарыңды ойлон, туура сура. Анан сурадыңбы? Эми мындай 0,0 канча бир процентта күмөн болбостон субханалладан күттүрө берген. Эрмек молдого чыкпайны кой. Эрмек молдо ишим качан оңолот деп менден сурабай каласыздар. Сиз Алладан сурагыла субханалла. Кантип иши оңолот, о Кудай. Оңоп берчи деп сураш керек да. Анан кийин субханалла Алла Таала ушундай берешет, мээримдүү, райымдуу, жоомарт, ушундай жумшак зат да. Ал билет сага эмне керек экенчи. Карасаң мына сыноо деле ошондой болот. Тоого көтөрө ала турганчалык каар кылды. Тоонун да башындагы эмне экен? Каар тоо көтөрө ала турганчалык. Караса, асмандагы булут дагы асман көтөрө алган турчу. Булутка да сууну толтуруп алып көтөрө алганчалык. Керек болсо гүл бар го, гүл чыгат. Ошонун башында гүлү дагычы, ошонун бутагы көтөрө тургандай болот. Алла эч бирөөнө ал көтөрө албай тургандай нерсе бербейт. Ошондой эле сен көтөрө албай турган ырыскын Алла бербейт. Сен көтөрө ала турганчалык берет. Чотасыздарбы? Анан кичинекей берсе деле сүйүн аллага жыргай берсеңчи, кош бере берет. Ушул элеби десең өлдүң дептин. Ушул элеби дегиле машалла. Алла рахмат дегиле. Алла ушу аз болсо ham рахмат ya Алла. Өзүң ушу